Inna fike lehulukayn yuhibbuhumullah. Ey Aşaj, sende iki münöz var, al ekönü Allah şunçalık süyöt. Şunçalık süyöt sendeki iki sıfattı. Sendeki iki sıfattı süygöndüğü sebepti Allah seni de süyöt. Ankene Allah süygön sıfat, iki sıfat sende bar bolğonduğu için sendeki iki sıfatga koşup seni de süyöt. Kultu ve ma huma ya Rasulallah. Süyünüp ketip ordundan turup, aytыңчы ya Rasul, uşul kaysylar? Aytыңчы kaysyl uşul? Peygamber aytdı. El-hilm vel-haya. El-hilm nazik, naziklik. Öte jumşak. Öte nazik. İyilçektik. Kebir ayal zatı var da süйлöşüp жооп alsan korkup ketesin özüңчү. Eң oroy erkek менен сүйлөшүп аткандай болуп кетесиң. Кээ-бир эркектер бар, өтө назик, уялып кетесиң баякыдан. Орой суроо берип алганыңа ал өтө мыкты жооп бергендиги үчүн, бул жагы ошошпай калдым, мурдараак, жумшагыраак суроо бербепмин деп кетесиң. Уялуу инсанды өтө жумшак кылып коет. Ал эми жумшактык адамды уяттуу кылып коет. Сенде эки сыпат бар. Бирөөсү өтө назиксиң, экинчиси өтө уялчаксың деген. Ашаджу Абдул Кайсты Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ушинтип мактаган. Демек, сизди Аллах Таалага көркөм кылып көрсөтүп турган, элге жапыс кылып, жакындатып турган эң мыкты сыпат сиздеги тагынчак, кирпиктерди кайрып койгондогу жасануу эмес. Сиздеги эң мыкты сыпат назиктигиңиз менен уялчактыгыңыз. Ал Аллахка жаккан сыпат. Ошондон чыкса керек балким биздин кыргыз элиндеги макал накыл кеп. Кыз кезинде баары жакшы. Биягында эле жаман деп атасызбы? Жажан деп атасызбы? Ажан. Кыз кезинде ажан нерсе эч ким албай коет аны. Кой. Ошон үчүн кыз кезинде баары жумшак болот дагы, анан ажан болот. Окшойт, билбейм, ошондой да. Бирок жумшакты дагы катуу кылып койгон, назикти дагы аябай зыңкыйтып койгон анча-мынча кайненелер бар. Анын тилин ошол кайненелер чыгарып коет анча-мынча. Урушуп атып, тилдеп атып, өзүнүн тилинен кичине бөлүп берип коет, анан экөө uzun тилдешип отура берет. Мындайлар дагы бар. Ya'la ibn Umayya sahaba Allah'ından razı olsun. Enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ra'a raculen yagtesil bil baraz bila izar fasa'ida al minbar fahamidallah ve athna aleyh. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir kişinin tosunbay turup juunup atkanın baykap kaldı. Bir kişinin tosunbay turup juunup atkanın görüp kaldı. Demek al avrat açık degen düşünük. Daro meçitine girip minbarga çıkıp sahabalar daro meçitin içi sırtı tolgondan keyin Allah'a maktoo aytıp sözünü mıntip başladı. İnnallaha azze ve celle hayyun sittir yuhibbul haya'a ve sitra fe izâ gtesele ahadukum felyestetir. Oğup koyugla. Allah öte uyalçak. Allah öte uyalçak cana jabık, tosuk. Andıktan Allah uyattuğunu, uyalçaktı cana tosuk jürgönde jakşı göröt. Andıktan araňardan kimdir biri juuna turgan bolsa, abdan tosunup turup, elden oboçolanup turup, anan juunsun dep atat. Jada kalsa üyüňizde dagı. Allah uyalçak, anan tosuk. Subhanallah. Bul söz özü uşul Allah uyalçak, anan tosuk degen söz jooluğunan başынан jooluğun çürgöy жер чийип узун кийиндерге айтыла турган эң мыкты акыркы куттуктоо сөз десем жаңылышпаймын. Мындан өткөн дагы кандай мактоо сөз керек силерге?
Allah uyalçak jana tosuk. Tosup jür özüңdü. Uyalasың. Uyala turgan bolsaң, anda tosuk jürösүң. Subhanallah. Tosuk jüre turgan bolsaң, anda bирөөнү дагы уялууга чакыра билесиң. Момундай жүргөн жакшы болот деп. Жабы жүргөн нерсенин ичиндеги нерсе аябай барктуу болот. Ачык нерсени баары көргөн да аны. Тажапта калган. 5-нчи бөлүгү сабагыбыздын. Ал-хая якуду илал жанна. Уялуу инсанды бейишке жетелейт. Subhanallah, subhanallah. Өзү бул дүйнөдөгү жашообуздагы бир максат, өзү бейишке киришпөзү, ушул да. Ак эткенден так этип, көзүбүздүн карегин кадап койгон нерсе жаннат да өзү, ушинтип түшүнөм мен. Намаз окугандан максат бейишке кириш ушул. Намаз окуп бүткөндөн кийин бирөө жарым келип туруп, ушу багымдатыңызды окуган багымдат мага берип турбайсызбы десе, бересизби ошого? Бересизби ошого? Мен шашылып кетип бардым эле, дос. 5-нди мен алдыманда окуп койчу десе, окуйсузбу ошонун атынан. Ар бир инсан окуган намазынын сообуна өзү эле чыксын, анын аркасынан бейишке киришине кепилдик бар. Туурабы? Бул дүйнөдөгү жашоодо максатым меники, чындап айтканда. Эмне болсо болсун. Бул дегени мейли. Эмне болсо болсун. Бирок бейишке киришим керек. Мейли аскан аштырсын, мейли өрөөнгө түшүрсүн, мейли башка иш жасасын, бирок мен бейишке кирсем болду. Аскада болсом да, тереңде болсом да мен сөз түрдө ушул Аллахка жакын ибадатынан арылбашым керек. Кудай ошондой. Уялуу инсанды бейишке жетелейт. Демек, эртең Аллах сизди уялгандыгыңыз үчүн бейишке киргизет. Кайсы бир инсан, элестетиң, кайсы бир инсан намазы менен бейишке кире албай калышы мүмкүн. Ал акыйкат. Ал акыйкат. Мисалы, бир күндөгү 5 убакыт намазга эгерде ар бирине 12 мүнөттөн убакыт бөлсөңүз, анда 24 сааттын ичинде 1 саат Аллахтын ибадатына бөлүп койгон болосуз. Калганын дасторкон, калганын мына WhatsApp, Facebook шорон кургушунун ичинде. Уйку 8 саат. Дасторкон, чайкана, кудалыкка барганда 9 түрдүү тамак жеп отуруп таң атып кеткен билбей калып атабыз. Эгерде ар бир намазга 12 мүнөттөн убакыт бере турган болсок, 24 сааттын ичинен 1 саат намазга болуп, 1 жыл эгер ушинтип окуй турган болсок, анда накта эсепте келе турган болсок, 1 жылдын ичинде 15 күн намаз окуган болобуз. Элестетиң, 15 күн намаз окуган болобуз. Эгерде биз 60ка чыкканга чейин 8 сааттан уктай турган болсок, 20 жыл уйку менен өткөргөн болобуз. 8 сааттан дасторкондо отура турган болсок, 20 жыл дасторкон кетет. Ошондо канчасы кетти? 40 жыл кетип атат. Канчасы калды? 20 жыл калды. Эми мунага 8 саат бөлөлүбү, бөлбөйлүбү, эмне кылалы? Бөлөбүзбү 8 саат? Эмне кылалы? Айткыла өзүңөр. 8 саат бөлүп атабыз ушуга. 9 саатта бөлүп атасыңар да. Кээ биркилер пияз туурап атат, коюп койгон. Тың туурап атат. Өзү ашпоочу пиязга караш керек эле, билбейм, каякты карап атат. Казанга салып койгон, буят карап атат. Инсандын жашоосу телефон болуп калды. 60ка чыккан инсан 12 мүнөттөн 5 убакыт намазга убакыт бөлүп келе турган болсо, анда ал 2 жыл, 2 ай, 10 эле күн намаз окуган болуп эсептелет. Уялбайбызбы Аллах Тааладан? Уялыш керек да. Ал бойго жеткенден баштап, өзүңөр айткандай, кыздар 9 жаштан, балдар 12 жаштан бойго жетет деп. Ошондон баштап окуй турган болсок, болгону 60ка чыкканда 2 жыл, 2 ай, 10 күн намаз окуган болобуз. Кайсы бир инсанды Аллах Таала намаз менен бейишке киргизбейт, бирок уялгандыгы үчүн бейишке киргизет. Көрбөйсүзбү? Уяттуу болгондугу үчүн. Аллах сурайт: "Бендем, намазды эмнеге окудуң сен?" десе, Раббим, сенден уялып, сенден коркондугум үчүн окудум. Уялгандыгы үчүн. Ошон үчүн Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам уялуу инсанды бейишке киргизет деп атат. Абу Хурайра риваят кылып атат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам, Пайгамбарыбыз: "Ал-хаяу минал иман, вал иман фил жанна."
Уялуу ал ыймандан деп эсептелсин. Ал эми ыйман бейиште гана болот. Демек, уялган инсан бейиште болот деди. Аллахтан уялган инсан намаз окуйт. Аллахтан уялган инсан ороза тутат. Аллахтан уялган инсан зекетин берет, хажга барат, денесин тосот. والبذاء من الجفاء والجفاء في النار кир жүрүү, ачык чачык жүрүү, жасалындай тоспой жүрүү, жуунбай жүрүү, тазаланбай жүрүү. Бул зулум, инсан өзүнө зулум кылат. Ал эми ташбоор, мээримсиз инсан ал тозокто болот, Кудай сактасын. Сабагыбыздын 6-чы бөлүгү. Al-haya'u khuluqul Islam. Уялуу бул исламдын мүнөзү. Уялуу бул исламдын мүнөзү. Азыр аябай техника жетишкендиги үчүн мен таң калдым өткөндө бирөөдөн. Аябай таң калдым. Карындашына жуучу келсе, ошол жигит тарапты атайын ГКНБ-га, СМБ-га барып, муну фамилия менен муну ысымды текшерип бергилечи, эч жерде побегте жок бекен, эч жерде залогто жок бекен деп текшертип атыптыр. Мен айттым, Кудай, эмне кылып атканың бул десем, эми побегте болуп калса, залогто болуп калса дагы эртең турмушка берип кыйналбайбыз деп атам. Шунчалыкка барып калыптыр. Азыр кайсы бир кызга жуучу түшпөсө, аяк бияктан жөнөтөбүз да, мисалы. Билчи. Бирок бизде өзү эзелтен келе жаткан апасын көрүп кызын ал деген го, эжесин көрүп сиңдисин, эжени көрүп сиңди өсөт дегендей. Бекенен айтылган эмес да. Жанагы кыздын мүнөзүн билиш үчүн ар кандай нерселерди жасап көрөбүз да. Бирок ар бир нерсенин өзүнүн мүнөзү бар. Куд ошол сыяктуу мен тутунуп, баарыбыз тутунуп келе жаткан ислам диндин мүнөзү ал уялуу. Субханалла. Биз айтабыз го, мунун ушундай бир мүнөзү бар, кол ачык деп коебуз. Ал ошол мүнөзгө кирет. Мунун мүнөзү бар, тартынчаактык. Мунун мүнөзү бар, ушундай, тигиндей мындай. Бирок исламда бир эле мүнөз бар, ал уялчаактык. Эгерде исламдын мүнөзү кечиримдүү, исламдын мүнөзү жоомарт, берешен десек ошошпой калат. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан, исламдын мүнөзү уялуу. Угуп көрүң. Анас ибн Малик риваят кылат. Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям мындай деп атат. Инна ли кулли динин хулука. Ар бир диндин өзүнө таандык болгон мүнөзү бар. Мисалы, башка жараксыз диндерде кайсы бири уйга сыйынгандар көмкөрүнчө жатып алып, уйду тебелеттирет үстүнөн. Ушу биздин Кудай бир тебелеп өтүп кетсе деп. Ошондой бир акмактар бар. Анын заарасын ичишет, ага жуунушат. Бир акмак да. Чычканга сыйынгандар бар келерлерге. Айтып бар ар кандай. Ар бир диндин өзүнө жараша, өзүнө таандык болгон мүнөзү бар. Ва хулуқул ислам ал-хая. Исламда ушундай бир мүнөз бар, ал эч жерде жолукпаган, эч бир динде болбогон. Ал-хая уялуу деген. Аллаху акбар. Эгерде менден кимдир бирөө исламдын мүнөзү жөнүндө айтып бериңчи десе, анда мен мына ушул жерде отурган апаларды, эжелерди мына исламдын мүнөзү деп көрсөтмөкмүн. Мына уялчак мынеке. Ушулар исламдын мүнөзү деп көрсөтмөкмүн. Ошол жооп өзү жетиштүү. Же болбосо уялчак, денесин жапкан бирөөнү көрсөтүп туруп, исламдын мүнөзүн эгерде жазгың келсе, сүрүштүргүң келсе, көргүң келсе, билгиң келсе, мына аялды көрүп ал. Денеси тосук турабы? Мына исламдын мүнөзү ушундай. Демек сиз кайсы бир нерсеге жакын болом десеңиз, кимдир бирөөнүн мүнөзү менен мүнөздөнөм десеңиз, анда сиз исламдын мүнөзү менен мүнөздөнүп атасыз. Сен мүнөзүңдү айтчы деп, өзүңдүн мүнөзүң жөнүндө айтчы десе, менде исламдын мүнөзү бар деп жазып койсоңуз, жаңылышпайсыз. Анткени сиз уялчаксыз. Жетинчиси, сабагыбыздын жетинчи бөлүгү.
Abdullah ibn Mas'ud radıyallahu teala anhu rivayet kılıyor. Kâle Nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem İnne mimma edraken nâsu min kelamin nubuvvetil ula İzâ lem testahi fasna' mâ şi't. Sabahımızın özügüne eğimi jetip geldik. Peygamberimiz aytdı. Adamlar murdağı peygamberlerden sözlerini kazıp, baraktap, izildep jetkeni uşul. Je bolsa adamlarga algaçkı maga çeyinki peygamberlerden kalıp kalgan en mıktı asıl bir söz var. Alem ne? Men de şentip aytam dedi peygamber. İza lem testahi fasna' ma şi'te. Uyalbasan kalaganыңды kılaver. Kimden uyalbasan? Sözdün bari uşul jerdemi. Uyalbasan kalaganыңды kılaver. Oba. Uşul jerge köbürөөк toktolobuz. Allah öz sözünde eger de bir bendem alakanın jayıp, iki kolunu kötörüp, maga jalınıp, jalbarıp, menden suranıp, tilense, kol kötörüp, alakan jayıp surangan bendemdin kötörgön kolun, suranganın berbey, alakanın kuruk kaytargandan, jaratuuçu katarı uyalam degen Allah. Demek uyalı kimdin sıfatı al? Allah Taala'nın sıfatı, Allah'tın münözü. Uyalçak dese demek korkboy turup, işen iştü, anda Allah'tın münözü var dersener, yanlışpaysınlar. Mende Allah'tın münözü var. Menin apam, menin atamda Allah'tın münözü var. Menin oğlum, menin kızımda, menin güyömde, joldaşımda Allah'tın münözü var deseler, yanlışpaysınlar. Uyalçaklık Allah'tın münözü. Oşon üçün aytkan, Allah öz sözünde. Kaysi bir bendem, meyli erkek bolsun, meyli ayal bolsun, İslam dindele, je çaçın, je sakalın, agartıp, yüzüne bırış kirgizip, birok, dağı dele günü kılıudan özün jügöndöp, toktot boyatsa, men anın agargan çaçın jana iyigindegi sakalın eske alıp durup anı aksakal katары azaptoodon uyalam degen Allah Taala. Ey kagılayın apalar. Emi janagı 25 yaşınız artta kaldı. Siz arzı 70-80'in tösündösüz. Kelin nevereňizdin, kızınızdın şımın talaşpay uzunrak giyinin eme. Şin keyde bir koomdu gunaga çıga kalsan, teskeri karap tursa, jasılen emedey görünöt. Orun tutan orun berbey kete berişiň mümkün. Bir 10 minuttan keyin burla kalıp seni karasa, 70'in tösüne ketip bartkan bir şımçan apanı görösüň. Turayın deseň, öçöşüp şım giygenine turgun gelbey kalat. Turbayın deseň, yüzündeki bırıştı görüp turgun gelet. Aytör arsa-arabarga kaltırıp atasıňar da. Osal sebepten kiçine uyalış gerek. Uyalgıla. Demek uyalı Allah Taala'nın sıfatı münözü. Bul birincisi. Uyalı al kimnin sıfatı, kimnin münözü? Allah Taala'nın münözü. Demek uyalçak boluş gerek. Ugup durun. İkincisi. Bul hadiste Ayşe'nin rivayet kılıp atat. Men Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den janındelem. Bevvab degen eşikçi. Girdi dağı Rasulullah'a, ya Rasulullah, Abu Bakr geldi dedi. Sizde sorusu var eken dediler. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ruhsat berip koyaver dep. Menen Rasulullah söyleşip oturat, birok oň butun sungan avalda, oň butunun baltırları görünüp turdu deydi. Giyimi biraz türülüp, baltırları görünüp turdu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem denesini eçimge görsetken emes. Al kaynatası eken. Kaynatası geldi, assalamu aleykum oturup, esen soluk suraşıp, surosuna jooptu mıhtı alıp, Peygamberden ruhsat alıp çıkıp ketdi. Peygamber kozgolgon jok. Menen tamaşalaşıp oturdu. Bir uçurda
Eşikçi girip, "Ya Rasulullah, Umar gel" dediler, "Ruhsat berip koya ber" dedi, kirdi. Qozgolgon jok. Al da sorosuna жооп alıp çıkıp ketdi. Bir uçurda eşik tıkıldap, eşikçi girdi Peygamberga. "Osman gel" dediler. Peygamber, "Toktop tur" dedi Peygamber. "Toktop tur. Özüm ruhsat bermeyinçe" dedi. Peygamber baltırın jaap, ordundan turup bir qozgolup, oңдонуp, түздөнүп turup, kayra oturup turup, "Emi kirgiz" dedi. Osman Peygamberin alına uyalgan avalda gelip oturup, uyalan suroo berip, anan жообун algandan keyin kayradan uyalgan avalda Peygamberin alından çıkıp ketdi. Ayşenemiz Peygamberga erkelep aldına geldi dağı. "Atam geldi, qozgolbodunuz." Atası da Abu Bakır. "Kaynatаңызга туруп койбойсузбу" деп атат да. "Силер айтасыңар го күйөөңөр. Атам келгенде не турбадыңыз" деп башыңарды кыймылдатып коесуңар го. Ал да ошентип атат да. "Атама чалып койсоңуз болбойбу" деп каласыңар го. Айбаттуу Умар келсе қозғолбодуңуз. Осман келгенде неге оңдолуп, түздөлүп, анан ага уруксат бердиңиз дедилер Hazreti Пайгамбар деп жатат. Осман ал ушундай инсан, андан периштелер уялат. Периштелер уялган инсандан сөз түрдө уялышым шарт эмеспи? Уялышым керек да. Эгерде мен уялбасам, ал уялып, бияка кирип отура алмак эмес, кирген менен сороосун да бермек эмес деп атат. Караңчы, кандай сонун. Уялуу ал Аллах Тааланын мүнөзү. Уялуу ал периштелердин мүнөзү. Уялуу ал кимдин? Мухаммад Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын мүнөзү. Кандай сонун бактылуу инсансыз. Уялгандыгыңызга шүгүр кылың. Уяттуу болгондугуңузга шүгүр кылып жашап өткөрсөңүз аздык кылат. Уяттуу болуп калганыңызга, уяттуу деген ал ыймандуу болуп калгандыгыңызга. Ошон үчүн Аллах өз айында estağfurullah billah. İnna enzelna aleykum libasen yuvari sawatikum. Subhanallah. Men silerge giyim түшүрдүм. Уяттуу жериңерди жана сулуулуңарды жаап, ороп, чулгап жүрүшүңөр үчүн. Бирок силердин сыртыңардагы тосуп турган кызыл-тазыл кийим кечеден дагы мыкты бир баалуу кийим бар. Libasut taqwa huwa khayr. Эң негизгиси такыбалык кийими, Кудайдан коркуу, Кудайдан уялуу кийими бар. Ошол кийим менен өзүңөрдү сулуулаа кыла деген. Ушул уялуу кийим ушул. Уялган инсан ал такыба боло алат. Такыба инсан ал уялчак. Эми Аллах Таала Адам атабыз менен Хавва энебизге estağfurullah billah. فكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكون من الظالمين. Бейишке киргиле, мына кирдиңер. Бирок муновул гана дарака, ушул гана өсүмдүккө жакындабагыла. Ушул гана өсүмдүккө жакындабагыла. Калганы силер үчүн ачык. Жакындап эле кала турган болсоңор, анда өзүңөр зулум кылган болосуңар. Койгула. Ушул силерге чек болсун. Ушул силер үчүн эскертме болсун деди. Жакындады, жеди, андан жеп алды, андан жакындады. Аллах Таала андан Адам атабыз менен Хавва энебиздин сыртынан айбат кийимин алып таштады. Уят кийимин. Түшүнүп атасызбы? Айбат, сүр, тосук, зыйнат, сулуулук кийимин сууруп койду. Мына ошентип жерге түшүп калды. Эми сөздүн токотери. Кече көпчүлүгүбүз кыжалат болдук. Эзелтен бери тосук келе жаткан аял заты бешиктеги 2 айлык ымыркайды дагы ошол ымыркайдын бир туган агасына дагы каннан жаралган өзү атасына дагы ошол кийимсиз көрсөтпөй келген ак элечектүү апалардын учугу түгөнүп калган байтоор өткөндө биздин Бишкекте бир жаман иш болуп өттү. Чечилген. Ар ким ар кандай түшүндү. Бети жок, бет бак, тигинде, мында, андай иши кылып барлык сөздөр сүйлөп өттү. Тоодогу доңуз деген жаныбар бар. Туурабы? Доңуз деген сөздөн дагы бир жаман кылып сүйлөсөң деле ага баары бир кыркылдап коюп жүрө берет да. Чын. Аны эшек дейсиңерби,
Дагы кандай жаман сөздөр бар өзү ушундай бир. Доңузду мында тарынта турган бир сөз барбы? Доңузду тарынта турган. Доңузду тарынта турган бир сөз таппадым да. Андай инсандарга эмне деп айтсаңар деле жукпайт. Анткени уят, намыс кетип калган инсанга өзү сөз жукпайт да. Мен ушундай тиянакка келдим. Угуп койгула. Кудай сактасын. Угуп койгула. Күнөө адам баласын ушул эле дүйнөдө жылаңачтап коет. Ушуну бир билгиле. Күнөө, такыбасыздык, күнөө жасай берүү адам баласын ушул эле дүйнөдө уятсыздык, бетбактык ушул эле дүйнөдө жылаңачтап коет. Сооп адам баласын бул дүйнөдө да, ахиретте дагы бейиштин кийим менен зыйнатап сулуулап коет. Кечеги жылаңачтангандардын жылаңачтануусуна алардын күнөөсү чекке жетип бүткөндөн кийин күнөө аны жылаңачтап койду. Күнөө жылаңачтап койду аны. Болду, анда уят жок да. Уяты боло турган болсо, күнөө кылбайт эле де. Күнөө аны жылаңачтап койду. Ошондой абалга жетип калбаш үчүн анча-мынча биз эч нерсе болбаса керек деп жасап келе жаткан күнөөлөрдөн токтонгула өзүңөр жүгөндөгүлө. Мисалы, заңкайган тоо, эгер аны талкаласаңар кум чыгат. Кум, майда кум чыгат таштан. Ошол заңкайган тоонун составында кум болгон сыяктуу эле же кумдан тоо жаралып түзөлгөн сыяктуу эле майда барат күнөөлөрдөн эң чоң килтейген күнөө эртең сизди акыретке чейин эле чечинтип коюшу мүмкүн, Кудай сактасын. Күнөөнүн жыты жок. Эгер жыты болгондочу, анда отура албай калмакпыз. Отура албай калмакпыз. Ошон үчүн кээ бир адамдар, Кудай сактасын, зина кылып койсо, көкүрөбүздү кармап, ой тобо деп, кантип ушундайга барды экен, бирөөнү бирөө өлтүрүп койсо, уурлук кылса, кантип уялбай уурдады экен дейбиз. Бир күнөө бар. Ал мына ушул жерде отурган баарыбызда бар ушул жерде. Менде жок дегенин кол көтөрүп азыр турасыңар. Мен белек берем. Менде андай жок, 100% валлахи десеңер, мен ордумдан туруп барып белек берем азыр. Баштайынбы? Баштай берейинби? Мынабыл Элмира элестеткиле. Мынабыл Гүлмирага бир ушак айтты. Эч кимге айтпа деп. Мынабыл Гүлмира, муну Замирага келип айтты. Элмира мага айтпа деди эле, мен сага айтып атам деп айтып атат. Бар да бул. Туурабы? Бар да. Эми жок дегенин колуңду көтөрүп ордуңдан тур эми. Куд ушул. Күнөө ушул. Күнөө. Эгер да Аллах ушак менен гыйбатка жыт берип койгондо дейт. Мына жерге кирип келгендерди, чыгып тургулачы силер демекпиз да. Буруксуу эле мында жаныңызга келсе, баягы нар турчу, баягы качан ушактадың эле деп билип калат экен да адам. Кимди ушактадың эле? Жаман жыттамтасың да деп. Анда аял эркек дагы жата албай калат эле деп атат. Аял эркек да жата албай калат эле. Эмне болуп калгансың? Кимди жамандап келдиң? Иши өлдү. Ушу кошунаныкан чыгып эле сасып келдиң да эмне болду? Дагы кимдин этин жеп келдиң деп калмакпыз да. Ушундай жаман күнөө бар. Ушул бизди эртең Кудай сактасын, өлгөнгө чейин тирүү эле чечинтип коюшу ыктымал. Ошон үчүн Расулуллах саллаллаху алейхи вассалам мага чейинки пайгамбарлардын элге жеткен бир мыкты накыл кеп сөзү бар. Уялбасаң каалаганыңды кыла бер. Эми сөз ушул жерде башталсын. Элестеттиңиз. Расулуллах саллаллаху алейхи вассалам туулган күн өткөрсөңөр, уулуңар менен кызыңардын же өзүңөрдүн, же атаңардын юбилейин өткөрсөңөр, же ажыга барып келгендеги тоюн өткөрсөңөр, же өтүп кеткенден кийинки карамалды сое койсоңор, 2-лигин, 3-лигин, 7-лигин, 40-ын, 52-ин, жылдыгын ашын өткөрсөңөр, атаңар бейишке кирет деген жери жок да.
Жоқ, бейішке кіреді деген жері жоқ, андай хадисте жоқ. Ал бид'a. Бирок bir сөз бар. Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям: "Ана ва кафилул ятим хаказа фил жанна." Пайгамбар айтады: "Жетимди кепилдикке алып жардамдашкан үммөтүм менен мен бейиште момундай болом" деп кайрадан ортон кол менен сөмөйүн бириктирип койгон. Момундай болом. Анын мүрүсү менин мүрүмө тийишкен абалда бирдей киребиз бейишке деген. Айтайын дегеним, уялуу десе бир эле нерсени түшүнбөстөн жаназа чыккан жерге барып, эринен ажыраган бар өлүп, атасынан, баласынан, кызынан ажырагандын башын кучактап ыйлап, анан бул үйгө кирип, алакандай болгон жыртышты күтүп алып, анан алып жайган дасторконуна койгон тамактан жегенден уялгыла да. Уялгыла. Мен уялчакмын, уялам. Ал ыйлап атса биякта менин өзөгүмдөн кантип тамак өтсүн деп барбагыла ошол жерге. Бара турган болсоңор эркектердин аягы суюлгандан кийин өзүңөрчө барып кел. Мен сенин жолдошуңдун атынан момундай тасбих айттым, тилават кылдым, Кур'ан окудум, истигфар айттым, шахада айттым, сону арнадык деп коюп келе бергиле. Силердин алган 50 сантиметр, 50 сантиметрге алган материалыңарды каягыңарга жабасыңар билбейм. Же төшөк чыкпаса, же бир жастык чыкпаса андан. Чын. Азыр силерде дагы бир нерсе чыкты. Кечиресиңер. Алла. Угузушу мүмкүн эле телефондон азыр ошол микрофонго коюп. Бирок өзүнөн уруксат сурамайынча угуза албайм. Мага 4 күн мурда бир жигит жазды. Атам кайтыш болуп кетти. Россия жергесине келгениме 12 жыл болду. Атамдын бир туугандары келип соясыңар дедимби, соясыңар деп. Апабызды дагы шермендесин чыгарып, соясың дедимби, соясың деп сойдуртуп. Ошондо мен 16 жашта элем. Эжем 17 жашта эле. Эң кичинебиз 2 жашар эле деп атат. Баарыбыз атадан жетим калып боздоп отурганда болгон нерсенин бардыгын сойдуртуп, өлгөн күнү, үчүлүгүндө, бейшембилигинде, 40-ында, жылдыгына даярдангыла деп сойдуртуп, устаз үйлөндүм карызга. 2 балалуу болдум. 2 баланын атасы эле деген аталыш болбосо, жылына 1 жолу барып келинчегимдин чекесинен сүйүп, балдарын эркелетип, аз күнгө барып, апамдын кызматын кылып кайра келем. 12 жылдан бери атам өлгөндө союлган карыздан кутула элекмин деди. Кагылайындар, уялгыла. Ошол жерге кетип баратканда киребиз дагы көңүл айтып эле чыгып кетебиз. Болду ушундай эле болсун деп, ушинтип чыгып кеткиле. Уялгыла. Биз уяла турган адам нар жакта ыйлап атат экен, жей берели дебе. Аллахтан уял. Аллахтан, периштелерден уял. Эртең пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын жүзүн кантип караймын, жетимдин малын кантип жедиң десе кантип карайм деп, ошол эртеңки күндөн уял. Бул бир. Экинчиси, бир нерсе эле болсо азыр чайканага барып, баягы чорная кассаңарды өткөрмөй болуп калдыңар. Өзү ат алып тургандай эле чорная да булчу. Вообще по черному кетет да өзү дагы. Черная касса по черному. Күйөөңөргө бербейсиңер жыйнаган акчаңарды. По черному өзүңөр жумшайсыңар, эптеп жүр. Күч келгенде күйөөңөрдөн кары сурап туруп анан кутулуп кетесиңер да ошону. Өзүңөр жумшап алгансыңар кийимиңерге. Аялдардын өзү чайканага барышы өзү уялгыла, токтоткула мындайыңарды. Мен Якутияга барып сабак өткөндө бир кыз, ушундай бир топ аялдар келип, улам суроолорун берип атса, бир кыз келип, мына жака келип ыйлайт. Көзүнөн аккан жаш эгинен тамчылап атты көрүп, эмнеге ыйлап атасың дейин десем, да катуу ыйлап береби деп өзүм да кармап турдум. Тээ тияктан айланып келип, бияка келип ыйлайт. Эми өзүнөн улуу аялдар суроо берип атканда күтүп турду окшойт барыш, Аллах разы болсун. Элдин аягы суюлганда бир эже айтты, ушу сиңдибиздин суроосу бар окшойт, угуп коюңчу деди эле, мен жекече суроом деди.
Аялдар бир аз обочолонуп турганда алдыма келди дагы, устаз деди, мына жерде суук деди. Өзүңүз көрүп атасыз деди. Суук -55 градус болот экен. Бул жерде жүрсө керек билгендер. Устаз ушинтип иштейбиз, колдорубузду үшүк алдырып жүргенбиз, анчамчалар суукка калып, ар кимден урушуп жүрөбүз. Менин бир эле өтүнүчүм бар ушул. Дарегин деле берейин, болбосо ушул жалпылап бир айтып коюңчу. Апалардын баякы чайканага барып черная касса өткөзүшү жөнүндө катуураак тыюу салсаңыз болобу? Анткени апабыз, эжелерибиз тез салчы, биздин черная касса өткөрүүчү кезебиз келип калды деп мени кыйнап бир деп уйлады. Кагылайындар. Бир нерсени баштардан мурда каяктан келип аткан акча, кимдин акчасы, кантип келип атат экен деп Аллахтан, инсандан уялыш керек да кичине. Уялбасак болбойт. Эсибиздин барын этебизди жабайлы. Биз ушундай инсан бололу. Эртең келечек биз жөнүндө сүйлөгөндө укмуш, уялчаак бабалар, апалар, энелер, чоң энелер, тайнелер өткөн деп сиз жөнүндө бир көкөрөгүн көтөрүп, сыймыктанган абалда сүйлөсүнчү. Алар сүйлөнгөндө бир өткөн экен, жерге кирсин, уяты кеткен экен деген наам менен таанылып калбайлы да. Эми бизде уялсаң боло, уялбайсыңбы? Аллахтан уялбайсыңбы деп калабыз. Аллахтан уялсаң деп. Аллахтан кантип уялыш керек? Аллахтан кантип уялыш керек? Айткылачы. Бизде келиндер кайнагаңдан уялсаң болбойбу? Кайнатаңдан уялбайсыңбы? Кайненеңден, кайниңден десе, демек, алардан уялуунун өзүнчө мындай бир даражалары бар. Туурабы? Кайнатанын алдында, кайнынын алдында сүйлөшүп отургандай сүйлөшүп отура албайт келиндер. Мисалы, кыз бала өзүнүн атасынын алдында сүйлөшүп отура албайт, какалап, кекелеп. Өзүнүн апасын эркелегендей, же эже сиңдисинин алдында отургандай. Бирок Аллахтан уялуу кандай болот? Абдуллах ибн Мас'уд риваят кылып атат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдан пайгамбарыбыз айтты: "Истахию мин Аллах хаккал хая." Аллахтан уялууну чегине жеткирип уялгыла деди. Уялсаңар Аллах Тааладан, анда чегине жеткирип уялгыла деди эле. Кулна я Расулаллах, инна настахи валхамдулиллах. Биз айттык дейт сахабалар, Аллахтын элчиси, Аллахтан уялабыз. Аллахтан уялып атпайбызбы? Ушу уялып атабыз го. Биз уялып атабыз Аллах Тааладан. Пайгамбар айтты: "Лейса зак." Аллахтан уялуу силердин уялганыңардай болбойт. Силердин уялганыңарда Аллах Тааладан уялуу деп эч качан эсептелбейт. Валакин ал-истихя мин Аллах хаккал хая. Аллахтан уялууну чегине жеткирип уялуу деп эмнен айтат? Кандай учурда? Кайсына? Угуп туруң, жакшылап. Ан тахфаза ар-рa'са ва ма ва'a вал батна ва ма хава. Башты жана баш камтыгандарды сактап калыш керек. Курсакты жана курсакка илешкендерди сактап калса, коргоп. Мына муну Аллахтан уялды деп айтат. Башты сакташ керек. Баш камтыган көз, кулак, ооз, мурун ушуларды сактап калса, демек Аллахтан чында уялды. Курсакты, жыныстык мүчө, бүт бардык мүчөлөрдү, бутка чейин, бут мучуна чейин курсакка кошуп жаап койсо, демек бул Аллахтан уялды дейт. Жөн эле сөз менен Аллахтан уялыш керек. Кантип уялсам экен, айтып койбойсуң, кантип уялайын? Бияка кирейин же тияка чыгайынбы деш, ал накты аңкоолук. Аллахтан уялган инсан башын жана баш камтыганды, курсакты жана курсак камтыгандарды тосот. Башты кантип тосот? Элестетиң. Башты жаап коюш элеби? Жок, сөз ал жөнүндө болуп аткан жери жок. Сөз баштын ичине кире турган нерсе жөнүнө кетип баратат. Бардык нерсе кулактан кирет. Бардык нерсе кулактан кирет.
баш ойлонот аны кадимкиде кантсем экен, эмне кылсам экен деп. Ошон үчүн саутан ла ясаан фи қалбин вахид, эки үн бар, эч качан бир жүрөккө бирдей батып калбайт. Мусика шайтания авил Кур'ан. Же Кур'ан батыш керек, же музыка туруш керек жүрөктө. Экөө бирдей батпайт жүрөккө. Кур'ан тизилип калган, кат болуп, жат болуп калган жүрөккө музыка эч качан батпайт ал жерге. Кур'ан сиңип калган жүрөккө эч качан музыка ал жерге барбайт. Ал эми музыка отурукташып калган жүрөккө Кур'ан эч качан жакындап келбейт. Ушундай кылуудан деп атат, башыңды сакта, анан баштагы мүчөлөрдү, көздү арамдан, арамга тиктөөдөн, кулакты ушагуудан, тил менен ушак айтуудан жана тилденүүдөн, жалган айтуудан сактан. Вал батна ва ма хава, курсакты сакта, жана курсакка жабышкан, илешкен нерселерди сакта. Арам нерселерди сакта. Арам нерселерди. Алкымдан курсакка арамдын барышын сакта. Көрбөйсүзбү, Аллахтан уялган табиин аялды. Бир баласы көкүрөгүндө, экинчи баласы дагы курсагында, үчүнчүсүн дагы колуна жетелеп, күйөөсүн ишке жөнөтүп атат эшиктин алдында. Я Абу Фулан, эй балдарымдын атасы, Аллахтан коркуң, Аллахтан коркуң. Биз ачкачылыкка чыдайбыз. Иштен кайта келе жатып, үй бүлөмдүн курсагы эмне болду экен деп, эптеп бизди тойгозуш максатта арам адал экендиги билинбеген шубха күмөндүү нерселерди алып келип бизди тойгозуп койбоң. Биз кыяматтагы тозоктун азабына гана чыдай албайбыз. А бул ачкачылыкка чыдайбыз дейчкен эле. Курсакка эле арам кирбей турган болсо, демек сиз Аллахтан уялдыңыз. Вал тазкурул маут вал була, өлүмдү көп эстесин, мүрзөдөгө чиригенди дагы эстеп койсун, ушунда гана ал Аллахтан уялган болот. Субханаллах. Субханаллах. Ва мен арада ал-ахирата тарака зината ад-дунья. Ким ахиретте эле каалай турган болсо, ахиретте бейишке киришти самай турган, эңсеп куса бола турган болсо, анда ал бул дүйнө зинатын сулуулугун бүт бардын кол шилтеп коет. Бул дүйнөдөгү сулуулук кимдир бирөө кашын 2 кабат кылып атабы, 4 кабат кылып атабы, кимдир бирөө 10 кабат кийим кийинеби, кимдир бирөө темир тулпардын кандайына минип атат. Иншаллах, мунун бүт бардыгы мага ахиретте болот деп ток жүрөк бол. Фаман фа'ала залика фақат истахя мин Аллах хаққал хая. Ким ушундай кыла турган болсо, демек ал Аллахтан чындап уялыптыр деп атат.